урап түшүп атат. Мисалы, мынакей могу жерди биз актап тазалап койгонбуз, бирок мынтип көптүр, аз кол тийсе эле катуураак немеге удар болсо эле уже күйүлөт. Бул Талас шаарындагы көйгөйү көп номер 8 орто мектеп. Имараты бир кабаттуу, тар жана көңүрт. Мындай шартта 355 окуучу билим алууда. Анан өзгөчө ным тартып тургандыктан шарттары жылдан жылга начарлап баратат. Дубалы көгөрүп улам урай берет. Аны жамаганы менен башка көйгөйлөрү да жок эмес. Батарейкалар чирип калган. Бул канча жылдан бери чирип калың, мынакей карап көрсөңөр, бул жылуулукту деле берет, бирок ошол эле учурда немеге чиригендиктен мынакей кайта эле суу агып турат. Полдор чирийт, минтип чирип турат. Улам жыгачты кадап, үстүн жаап, кайта сырдап коюп атабыз. Бизге деле бир канча кыйынчылык жаратат. Анан айла жок күтүп атабыз. Бизге де ушу жаңы мектеп салынса, капиталдык ремонттон деле өтсө деле бул немеси дуалдары урап түшүп атат. Мугалимдердин айтымына караганда, бул мектеп 3 кабаттуу болуп, бүт шарты менен салынмак. Бирок кандайдыр бир себептер менен бир кабатын бир аз көтөргөндөн кийин курулуш токтоп калган. Анан жергиликтүү эл күтүп жүрүп, акыры ашар менен бул имаратты 1998 жылы өздөрү бүтүрүшкөн. Ошондон бери чакан мектеп катары иштеп келатат. Бирок толук кандуу шарты жок. Мектепте спорт зал деген жок. Могул спорт зал болуп негизи пландалган экен. Бирок бул жер курулбай калып калды. Ошол убагында мектеп эле бүтүп эле, мектепте эле окуйбуз. Мектептин айланасында тосулган эмес, мал кирет, ушундай учурлар да болот да. Бул негизи спорт зал ушул курулуп, экөө кошулмак экен. Анан мектепте эле бүтүп эле бул жакта окуп жатабыз. Бизге бир заманбап мектепти биз дагы күтөт элек. Спорт залы менен болсо, жыйын зал, актовый залдар менен жакшы мектеп курулса деп тилек кылып келебиз. Аталган билим уя Талас шаарынын четиндеги жаштык конушунда жайгашкан. Бул аймакта калктын саны жылдан жылга көбөйгөнү менен мектеп көйгөйү чечилбей келүүдө дешет жергиликтүүлөр. Мындан улам окуучулардын көбү шарты бар башка билим уяларга барууга аргасыз болууда. Чындыгында эле бул жерде маселе көп. Эски типтүү эмес мектепте бул жерде окуучулар да батпайт. Жалпы 350ге жакын окуучу бар, бирок негизи батпайт да ал жерге. Анан биздин шаар бийлиги тарабынан, бул мэрия тарабынан атайын Минстройго бир жылдан бери кат менен кайрылып келебиз. Негизи Кудай буйрса, 2026-га титулдук тизмеге киргизүү аракети жүрүп атат. Титулдук тизмеге кирип калат болсо 2026-27 ал жерге ошо жаңы мектеп түшөт. Жалпы 275 орундуу мектепте биз кайрылганбыз негизи. Ошол боюнча иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү калк жаңы мектеп имаратынын курулушун чоң үмүт менен күтүүдө. Тургундардын айтымында аталган аймакта бала бакча имараты дагы жок. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.